Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү мекен таануу сабагыбыздын жаңы темасы үй бүлө мекен башаты деген тема болмокчу. Андыктан баарыңар бери карай көңүл бургула балдар. Үй бүлө дегенде эң алгач баарыбыздын көз алдыбызга ким келди балдар? Ооба, туура айтасыңар. Чоң атабыз, чоң энебиз, таята тайэнебиз, атабыз, энебиз, ага инибиз, эже сиңдибиз көз алдыбызга элестелет балдар. Ушулардын баары үй бүлө мүчөлөрү болуп саналат экен. Бул жерде чоң ата чоң энебиз бул атабыздын ата энелери. Ал эми таята тайэнелерибиз биздин энебиздин ата энелери. Ал эми бул ага ини, эже сиңдилер ата энебиздин балдары. Эми ушул бир туугандар дайым бир үй бүлө болушуп жашашат экен. Алар бири-бири менен ынтымактуу болушуп, бири-бирин сыйлап, урматтап, бири-биринин жасаган жакшы иштерине кубанышып жашашат экен. Токтогул атабыз айткандай, аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың, агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың деп айткандай, чындыгында эле туугандарыбызды, бир тууганыбызды жаман деп жакшыны кайдан табабыз балдар, туурабы? Андыктан бир туугандарыбызга дайым боорукер болуп жардам берип, алардын уурун, колдон, жеңилин жерден алып турушубуз керек экен. Ал эми ата энебизди, чоң эне чоң аталарыбызды, таята тайэнелерибизди дайым сыйлап, урматтап, алардын айтканын жасап жүрүшүбүз керек экен. Демек биздин үй бүлө мүчөлөрү менен тааныштык балдар. А силердин өзүңөрдүн үй бүлө мүчөңөр кимдерден турат? Мага айтып бергилечи. Жана дагы менин үй бүлөм деген темада аңгеме түзүп жазгыла.